Мындан 30 жыл мурун дал ушул күнү Кыргыз Республикасы Америка Кошмо Штаттары менен эң алгачкы дипломатиялык алаканы түзгөн. Мына биз азыр биздин өнөктүштүк өсө баштаган эң биринчи имараттын жанында турабыз. Америка Кошмо Штаттары Кыргыз Республикасында туруктуу дипломатиялык өкүлчүлүгүн ачкан биринчи өлкө болгону менен симиктанат. Биздин биринчи элчилик Бишкектин Эркиндик бульварында ачылганы да жөн эмес. Туура, элибиздин эркин руху биздин кайталангыс өнүгүү жолубузду аныктады. Биз эркиндиктин, адилеттиктин жана теңдиктин жалпы баалуулуктарын бөлүшөбүз. 30 жылдын ичинде биздин эки өлкө дал ушул баалуулуктарга эркиндик менен адам укуктарын урматтоого негизделген бекем достук түзүштү. Бүгүнкү күндө Американын элчилигинде кыргызстандыктар менен америкалык кызматкерлер бирге иштеп, биздин бул өнөктүштүктү бекемдеп келет. Биз коопсуз жана гүлдөө өнүккөн дүйнөнү куруу үчүн жаратман кызматташуу жана чынчыл өнөктөштүк үчүн күч-аракеттерибизди кошууга кубанычтабыз. Өлкөбүздүн эгемендүүлүк жылдарында Америка Кошмо Штаттары ишенимдүү өнөктөшүбүз катары демократиялык биримдиктин бийик идеалдарына таянып, ар кайсы убакта биздин жаш жана жандуу демократиябызды колдоого даяр экендигин көрсөткөн. Америка Кошмо Штаттары Кыргыз Республикасына бул өнөктөштүк үчүн ыраазычылык билдирет жана келечекте аны бекемдөөгө умтулат. Кыргыз-америкалык мамилелер бардык тармактарды камтыган салттуу, бекем жана достукка негизделген эки тараптуу кызматташтыктын пайдаланууда турат. Жаңы жылда жана келерки жылдарда биздин эркин эки элибиздин достугу чыңдалып, бекемделишүүнү каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен урматтуу кыргызстандыктар. Жаңы жылыңыздар менен урматтуу мекендештерим.